Укук өзү жанагы сен жана мен ал дегендей да. Бул бардыгыбыз. Бардыгыбыз ошол эрежелерди, ошол ченемдерди бул аткаруу. Ошол эле учурда бул укуктук деген сөздү кыргыз тилинин этимологиясын мен түшүнсөк, бул бир нерсеге бир ээлик кылуу, бир нерсеге бир укуктук артыкчылык кылуу дегенди түшүнүп калабыз да. Бирок ошол эле учурда мен баса белгилеп айта кетет элем, бул милдеттик маданиятта болуш керек. Укуктук жана милдеттик маданият болуш керек. Бул себеби укук менен милдет жана-жан жүрбөсө, социалдык теңдүүлүк бузулат ал жердечи. Ошол азыр биз укук маданият, менин укугум бар, менин укугум дебеленди, менин укугум боюнча мындай экен деген чакырыктардан да кайтып, мындай ачыгын эле айтканда укук дебеленди, укук деп жок. Коомдо жарандын ошол мектептин босогосун аттаган окуучу баланын дагы мектепке кирүүгө укугу бар болсо, билим алууга укугу бар болсо, ошол билимди берилген тапшырмаларды аткаруу, мектепте жүрүм турум тапшырмаларды аткаруу менен аларды жыйынтыктуу окуу бул анын милдети. Бир сөз менен айтканда, укуктук маданиятты азыр бир орто ченемдүүдө. Анткени баары эле укугун билет, баары эле укугун коргой алат дегенден алыспыз. Анткени бул жерге кайрылып аткан жарандар шаарда дейбизби, аймакта дейбизби, укуктук маданиятка же маалымат жетпеген жери дейбизби, кээ бир учурларда алга деле көз каранды эмес экен. Шаарда жашап аткан кишилер деле, шаардын аймагындагы бир интернет жеткиликтүү жерде жашаган элдер деле мына турак жай сатып алууда же жерлерди алууда бир мыйзамдарда көрсөтүлбөгөн, документтери жок, укук аныктачу документтери жок үйлөрдү сатып алган учурлар болот. Ошол эле учурда үйдү сатып алып атканда же чоң акча берип атканда бир юристке же бир укуктук консультация берүүчү бир институттарга кайрылдыңызбы, же өзүңүз издеп көрдүңүзбү десем, жок, арзан ыңгайлуу шарт болгондуктан мен буну сатып ала койдум деген учурлар бар да. Азыр мен сизге точно же толук бир статистиканы айтуу кыйын. Бул анткени жыл сайын өсүп же көбөйүп турушу мүмкүн да, жыл сайын өсүпчү. Аныстыгө Кыргыз Республикасынын калкынын толук пайызынын мончо проценти билет деп айтыш үчүн аны толук сурамжылоо жүргүзүш керек. Бул да көп процессте жүргүзүлөт. Бирок сурамжылап жүргүзүлгөн элдердин ичинен ошол баягы 59% бул өзү каяка кайрылуу экендерин билет. Ошол адистиги боюнча юрист, көп жылдык тажрыйбасы бар, укук коргоо органында иштеген жарандар, сот органдарында иштеген жарандар, прокуратура органдарында иштеген жарандар, жалпы эле ошол укукту билген адистер, адвокаттар канча опуз алып, пара талап кылуу, коррупция статьяларына же алдамчылык же ушуга сымал бир кандайдыр бир bundan сырткаркыдагы укук бузууларга кабылгандыгын биз удама жалпыга маалымдоо каражаттарынан угуп келе атабыз. Туурабы? Бул жалган эмес. Демек, эгер ошол укуктун баарын билген адам идеалдуу болуп калат десек, биз демек жаңылышабыз бул жерден. Укуктук маданияты бар коомду бир улуттук түзүп алабыз, ушинтип жеткизүү менен десек дагы жаңылышат экенбиз да. Ошол мен жана атуулдук милдет, нарк, насил, кадыр барк адамдын бир адамдык баалуулуктарга жетишүүнү дагы билүү, жеткизүү, буну адам өзү ичинен туюу бул маанилүү нерсе экен да. Мектептерде жаш окуучулардан баштап, бала бакчалардан баштап, мектеп окуучуларынан баштап ошол коомдо укук жөнүндөн сырткары бул жакшы, бул жаман, адамдын тазалыгы, адамдын абийиринин бийик болуусу бул коомго пайда алып келет. Жамандан качуу, жакшы менен достошуу,
неме жакшы болуш, аста жаман болуш бир паста деген бул элдин макал лакаптар менен дагы бир түшүнүктөр менен, бул тарбия менен адамда биринчи адамдык тарбия пайда болгондон кийин адамда адамдык көрөнгө, адамда адамдык көз караш, гумандуулук пайда болгондон кийин ал башкалардын да укугун сыйлоого, башкалардын дагы укугун кемсинтпөөгө, башкаларды дагы үлгү боло алууга, башкаларды дагы туура жолго чакыра алууга алып келет. Мектеп программасына биринчиден ошол укук таануу же адам укугу же коом таануу предметтерине ошолорду окутуу боюнча адистерди дагы, мугалимдерди дагы окутуу, жаңы багыттарды берүү, аларга жеткизүү, ар дайым жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу укуктук чагылдыруулар жеткизип туруу, ченемдик укуктук актыларды биз инвентаризация жүргүзүп атабыз, бири-бирине карама каршы болгон жана боштуктардын ордун толуктоо. Анткени эки киши сотко кайрылып учуруп, экөөнү тең карасаң укугу бардай жагдайлар пайда болгон учурлар болуп калып атат да. Ошол боштуктарды, карама каршылыктарды жок кылуу, анткени ал дагы бул дагы экөө тең нааразы болуп калат да, кийин менин укугум болсо эмнеге мага чечилбейт деген. Ал эми ошол мыйзамдардагы боштуктарды жок кылуу бул бир. Анан жалпылык жакшы бири-бирибизге үлгүлүүлүктөрдү көрсөтүү.